Кудайдын чакырыгы 26-ноябрь. Бүгүн биз бир маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшөлүчү. Биз көбүнчө бул жөнүндө ойлобойбуз. Ойлосок да, кыска убакытка ойлойбуз да, анан унутуп калабыз. Бул биздин жашообуздун убактылуулугу. Ыйык жазууда мындай жазылган: анткени биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок. Келечектегини эңсеп жатабыз. Бул жакта түбөлүк эле ушинтип жүрө берчүдөй болобуз. Бирок убакыт бизди шаштырып, баары өтөт, баары өзгөрөт, баары карыйт. Өзгөрбөй калган эч нерсе жок деп турат. Биз бул жерде келгендербиз, конокторбуз. Бизге берилген денебиз дагы убактылуу. Денебиз бизге убактылуу кызмат кылат. Бирок ал түбөлүк жашаганга ылайыкталып жаратылган эмес. Биз денебиз тууралуу кам көрөбүз, багабыз, бекемдейбиз. Ооруп калса, дарылайбыз. Мындай кылганыбыз албетте туура. Бирок биз убактылуу денебиз тууралуу гана эмес, түбөлүк жашай турган жаныбыз жана рухубуз тууралуу да кам көрүшүбүз керек. Адамдар карыгандан, оорулардан, өзгөрүүдөн коркушат. Бирок ишеничүү адамга булардын баары түбөлүк күтүп жатат деген эстетүү. Карылык бул каргыш эмес. Өлүм бул акыркы чекит эмес. Өлүм болгону башка дүйнөгө өтүү. Чыныгы баалуулук ошол жакта, түбөлүктө. Кудайдын сөзү бизди байлыгыбызды жерге эмес, асманга чогултканга чакырат. Баардыгы убактылуу деген чындыкты билүү бизди көп нерселерди карап чыкканга түртөт. Жакындарыбызды көзү тирүүсүндө баалаганга, таарынганда тезирээк жазылып кечиргенге, наалыганга караганда көбүрөөк рахмат айтканга, кыйынчылыктарда гана эмес, дайыма Кудайдын жүзүн издегенге, ар бир таңды Кудайдын белегиндей кабыл алып, ар бир кечти ыраазычылык билдирүү менен тосуп алганга. Биздин денебиз убактылуу болсо да, анын ичинде түбөлүк жашай турган жаныбыз бар. Түбөлүк тууралуу көбүрөөк ойлонолу.